Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Ноокаттын Мир Махмутов айыл аймагында жайгашкан Капчыгайдабыз, достор. Капчыгайда бүгүнкү чыгарылышта ушул Рахматилла инибизден бир жакшы бир сындуу ат чыкмакчы. Бул аттын баасын, боюнун бийиктерин, сиздерге толук мүнөзүн айтып беребиз, Рахматилла көз. Чыгарышты сиздер акырына чейин көрүп, ат жакса класс деген белгини басып турасыздар. Анда биз чыгарылышты баштасак. Рахматилла, ассаламу алейкум. Ден соолук иштер жакшы экен. Бүгүнкү чыгарылышта ушул ат тууралуу бир маалымат берели көз, Бул атты сатууга чыгардың? Ооба. Эми бул аттын жашы канчада, канча алсый? Жашы 7 жаш. 7 жаш. 7-ден 8ге чыкмак экен да. Араса бир күчкө толуп бир такшалган мезгил экен да азыр. Ооба, аттын араса күч маалы. Күч маалы. Улакка чаптыңбы бул атты? Ооба, улактарга чабып жүрөбүз. Чоң жыйындарга чабып атасыңбы? Ооба. Кудо кааласа уят кылбай атат. Жок, ат уят кылбайт кааласа. Аттын улактары жакшы. Тездиги тез деген жаныбар. Ат дагы чоң ат экен. Аяктары өтө жеңил экен. Жаныбар. Жүгүрөм дейт го, өтө тез окшойт, Азыр эми бирок чабып көрсөтсөң болбойбу? Туруп калганда. Туруп калган, суутун келтириш керек. Суутуп жакшы караш керек эми. Эми бул аттын породасы кандай эми? Породасы өзүнүн эле жылкылардан чыккан. Өзүнүн эле ошол карабайырлардан, кыргыз жылкысынан. Ат дагы бийик ат экен. Аттын боюн сурайын. Рахматилла, аттын бою канча чыгат эми? Бой 1.70ге барат. 1.70ге барат, Ооба. 1.65ден жогору чыгат, 65ден жогору чыгат, бийик ат экен. Аттын эми жакындан бир дене мүчөлөрүн көрсөтөйүн. Каш кабактарын көрсөтөйүн, достор. Мына кашкасы дагы өтө бир өзүнө төп келишкен. Көкөрөк омурлорун караңыздар. Аттын путу кол таза, такага турушу кандай? Жоош. Эч бир жеринде ишиктери жок, Жок, иштери жок. Таза. Астында бир аз улакта дебеленген жерлер бар экен, бирок сүрүлүп чыгып эле калыптыр. Эми аттын кайманатын айтайм, улакка чабыпсың бир келиштирип. Саманда эле жүрөбүз биз. Өзүң саманда эле койдуң. Ооба. Саманда эле, жакшы. Эми аттын бир буроолорун байкайлы. Оңго солго бир жаныбар тез ат экен. Жүгүрөм деп эле турат го. Рахматилла, бул аттын 5-5ке чабып көрдүңбү негизи? 5-5 кандай экен? Ооба, 5-5ке барып көрдүк. Жакшы. Жакшыбы? Зашта да жакшы. Зашта да ат тез ат экен, бирок аяктары жеңил экен. Ат илештирбейт. Кармаганга жоош. Кармаганга өтө жоош. Мүнөзү жакшы, жеп ичи баары жакшы. Жебичи, мүнөзү. Акырын бастырчы, мына чатка аяктарын бир бастырчы үстүгө. Чатка аягын көрдүңүздөрбү? Санеттерин көрдүңүздөрбү? Бол кайтар. Эми аттын баасына келели. Элдер да күтүп калды окшойт. Менимче бул жакшы бир сындуу ат чыгып атат. Баасын бир жакшы кылып айтайм, Рахматилла, канча дейбиз аттын баасын? 5.000 доллар. Сүйлөшсө болобу? Сүйлөшөбүз эми. Кеми болот сөзсүз түрдө, Жакшы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Капчыгай жайлоосунан чыгып аткан самандын баасы 5.000 долларга коюлду. Рахматилла менен баалашып, кеңири жеринен көрүп алсаңыздар болот. Ат азыркы учурда бир аз суутун келтирип, улакка чаба турган даяр ат экен. Ортодо кандай кириш чыгыштары? Чыгыштар жакшы. Жакшыбы? Биринчиге жарайбы? Жарайт. Жарайт, чоң ат экен. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, баалашып көрөсүздөр. Кийинки чыгарылыштар чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Сиздер менен Универсал базары YouTube каналы болуп, туугандар.